Балыкчыдагы автобекеттин түштүк тарабындагы мурдагы көрүстөндүн ордуна Адал парк Заманбап эс алуу паркынын курулушуна старт берилди. Шаар тарабынан, мэрия тарабынан бүгүнкү күндө Адал паркына деп 4 гектарга жакын жер карап бөлүп бердик. Ошол урматтуу президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык мынакей бүгүнкү күндө биз шаарды өнүктүрүү боюнча программалардын катарына коштук бул жерде. Мен ойлойм, бул проект жакын араларда бүтүп шаарыбызга жакшы, элибизге кызмат кылган парктардан болот деп эсептейм. Ошондуктан бул паркка салым кошкон баардык демөөрчүлөрүбүзгө биз шаарыбыздын атынан, өзүмдүн атыман, жалпы жетекчиликтердин атынан ыраазычылык билдирмекчимин. Ушундай элибизге, журтубузга салымын кошкон биздин өзүбүздүн жарандарыбызга, патриотторубузга мынакей терең ыраазычылыкты билдирмекчимин. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык парктын долбоору шаардын экологиялык абалын жакшыртууну жана жашоочулардын жашоо сапатын көтөрүүнү көздөйт. Бул парк жөн эле эс алуу жай эмес, адеп аклактын, тынчтыктын, имандуулуктун жана биримдиктин символу болгон Адал парк болот деп терең ишенебиз. Жаңы парк жергиликтүү тургундар үчүн маданий мааниге ээ жашыл аймак болуп кызмат кылат. Долбоор Green City компаниясынын демөөрчүлүгү менен ишке ашырылууда. Бул парк ушул келечекте балык шаарында элге кызмат кыла турган, жаштарыбызга кызмат кыла турган жана ошол жерден баягы кыргыз элине, балык шаарына пайдасы тие турган келечек муундар, биздин балдарыбыз, бөбөктөрүбүз өсүп чыгышына абдан чоң тилектешпиз. Жана ошондой эле ошол жумуштун аткарууда кыргызда абдан жакшы сөз бар, жалгыздарак токой болбойт деген. Аны сыңарындай ошол Green City компаниясы жалгыз эч качан ийгиликке жетпейт. Андыктан жалпы балык шаарынын эли, жалпы ушу балык шаарынын ишкана мекеме жетекчилери, шаар жетекчибиз колдоп бизде турса, бул жумуш өтөсүнө чыгат деп биз абдан чоң ишенебиз. Адал парк балыкчынын жашоочулар үчүн жаратылыш менен жакындан байланыш түзүүгө, ден соолукту чыңдоого, маданий иш-чараларды өткөрүүгө жана үй бүлөлүк эс алууга ылайыкташтырылган ачык мейкиндик болуп эсептелет.